4 ноябрда Жогорку кеңештин жаңы төрагасы Талант Мамытов ак үйдүн алдындагы тосмолорду алууга убада берген. Биз элге жакын болушубуз керек. Канчалык корунган сайын элде ошончолук нааразычылык көп болуп жатат. Тосмолор бизди коргой алган жок деген эле. Мына ошентип бүгүн 6 ноябрда бул тосмолор алынып жатат. Эске салсак 2012 жылы 3 октябрда Камчыбек Ташиев, Талант Мамытов баштаган митингчилер мына ушул тосмону ашып өтүшкөн. Кийин мына ушул эки депутатка кошулуп Садыр Жапаровдагы бийликти күч менен басуу алуу аракети үчүн соттолушкан. Бул тосмолордун тарыхына токтоло кетсек, Акаевдин бийлик учурунда коюлган эле. Саламатсыңар, урматтуу массалык маалымат каражаттары, урматтуу кыргызстандыктар. Бүгүн Жогорку кеңештин ак үйдүн ушул тосмосун алып салуу жөнүндө чечим кабыл алдык. Кече күнү мен аталган катка кол коюп мэрияга тапшырма бердик. Бунун демилгечиси болуп, биринчилерден болуп Садыр Нуркожо Жапаров башта биринчилерден болуп демилге көтөргөн. Аталган демилгени парламент колдоп берди. Ошонун негизинде кече күнү мен катка кол коюп мэрияга аталган заборду тосмону алып салуу жөнүндө чечим кабыл алдык. Бул жөнүндө катты бүгүнкү күнү мэрияга жибердик. Анткени эки жолу толкундоо болду. Бул забор бир да проблеманы чечкен жок. Тоскон сайын, ушул тоскоолдуктар болгон сайын, албетте элдин нааразычылыгы көбөйдү. Мен ойлойм, маселе башкада, тосмоодо эмес, же коргонууда эмес, маселе ушу элге жакын болууда. Максималдуу түрдө элге жакын болуп, элдин үнүн угуп, элге ошол парламент менен элдин ортосунда, өкмөттүн ортосунда диалог болуп, ачык болгондон улам бул толкундоолор токтойт. Ошондо нааразычылык болбойт деген ойдобуз. Жогорку кеңештин ремонттук иштери боюнча айтсаңыз. Жогорку кеңештин ремонту бүгүнкү күнү Жогорку кеңештин депутаттары тарабынан эмгек майналарынан баш тартышып, ошо ремонтко өткүзүп беришти. Анын негизинде бүт талкаланган айнектер жана эшиктер бүгүнкү күнү башынан коюлуп атат. Мындан сырткары демөөрчүлөр да чыгып атат. Ошол жардам берели, ремонтко колдоо көрсөтөлү деген. Алар менен да бүгүн ишти алып баратабыз. Кудай буюрса, бюджеттен эмес, максималдуу түрдө ушу бюджетке мындай жүк аз болуу менен бир чечкенге аракет кылып атабыз. Кудай буюрса, эң минималдуу шарттарды түзсөк, бул жанакы заседание жана палатаны биринчи кезекте ремонт кылып атсак, минималдуу шарттарды түзүп алсак, жумушту ушул жерден баштайбыз. Жүрүңүз. После ремонта здания здесь будет? Жакшы суроо бердиңиз. Бул боюнча дагы кече күнү Садыр Нуркожоевич менен пикир алмаштык. Садыр Нуркожоевич толугу менен башка ошол отурган имаратында иштеп, иштин алып баратырганын билдирди. Бул имарат бүгүндөн баштап толугу менен Жогорку кеңештин карамагына өттү. Кайсы жерде отурат Садыр Нуркожоевич? Садыр Нуркожоевич бүгүнкү күнү эски өкмөт үйүндө отурат. Ошол жерде ишин алып баратат. А что со старым забором будет? Куда вы его делаете? Со старым забором, ну, это уже будет принимать решение мэрии. Это вопрос к мэрии. Жүрүңүз. Бийлик элге жакын болсун деп, ушул биринчиден ушул заборду алуу иштин баштасак, андан эмесе киришсек, забор алып. Тет зданиядан бери карай 5 метр, 2-3 метр биягынын баары меники, мэриянык. Ошонун негизинде мына эки дуалдарды алып атам. Что будет с этим забором? Скажите, пожалуйста, куда будет? Салам алейкум. Ал дуарды бир жерге коюп коем. Анан кийин чечим чыгарабыз. Азыр бир жерге жыйнайбыз. Анан кимге керек болсо, кандай керек болсо бүт баары мамлекеттик керек болгон структураларга берем сурагандарды. Канча акча кетет, баягы мэрияда дефицит болуп атпайбы азыр? Анан Мунун кечкен неби? Бул тазалыктын өзүнүн жумушу бул. Көрктөндүрүү боюнча проект жасайбыз, эми көрктөндүрүлө турат мындай. Бирок өтө көп деле акча кетпейт го деп ойлойм. Дуалды алуу бул биздин айлык алган эле сотрудниктер алып атат. Бул биздин күнүмдүк эле жумуш сыяктуу. Биз бат эле алабыз аны. Алганды билесиңер да өзүңөр, биз бат эле алабыз. Вместе с фундаментом, да? Нет, фундамент останется. Фундамент. Ну, может быть, там фундамент оставим, может быть, благоустроим его. Нормальный, соответствие приведем.
Потому что, ну, чуть-чуть там безопасность должна остаться. Может, машина это какой-то это другой, может быть, кто-нибудь хочет зайти. А людям, конечно, вот до здания можно гулять. А вот эти памятники останутся или нет на заборе, которые? Да, бияк жағынан останется 3 линии, которые стоят доски, они останутся, и с той стороны тоже останется. А, ну спасибо тогда. А отельге апарылбай, значит, заборлар. Қайсы отельге? До этого сказали, то, что какой-то... Биз эми тазалыктын складтарына батса, эми бул биздин жумуш да, эми чарбалык жумуш. Эми каяка коем, өзүм билем да, эми аны жөн эле койгулачы өтүнүч. Отельге коембу, складка коембу, только үйүмө койбойм да. Ушул эки бурчтун кайсыл жактары калат дедиңиз, ошону тагыраак айтып коюңузчу. Алтындарым, мына 1, 2, кичинекей 3, анан 1, 2. Мына бир 2 бурч эле калат, болду, калган баарын алабыз. Журналисттер көпчүлүгү кагылдырып жатат. Ким кандай маалымат берет, албетте элдики, Эми митинг болгондо эми көрдүк го 3 жол өткүздүк го, бул Тосмо деле тоза албайт биздечи, чынын айтканда кыргыздар тоза албайт. Азыр бардык мамлекетке үлгү болуп атпайбызбы? Тосмо эмес, бул жерге канча армияны алып келип койсо деле кирип кетип атпайбы? Бул Тосмо эч кандай зыяндан башка пайдасы жок. Митинг болсо бул Тосмо турабы, турбайбы, ага эч кандай бир немесин кандайча тоскоолун тийгизбейт да, кирип кетет. Эми мааниси деле жок го дейм бул Тосмонун, ага. Биз кыргыздар баарына үлгү болуп атпайбызбы ошон үчүн. Мүмкүн турадыр, если акча коротулбасачы, бул алганга да көп акча кетпесе, алышы турадыр. Бирок алгандан бул Тосмону бир ойлойм туура бир жака жумшаса, ошол эле мамлекеттик ишкана мүмкүн мектептерби же бала бакчабы, ушуну керектүү жерге жумшаса, бул Тосмолор дагы бир чиновниктин үйүнө барып тозулуп калбайчы. Ошондой болсо анда тура эле деп ойлойм. А бир керектүү больницалардын тегерени тозулуш керек деп ойлойм. Бала бакча, мектеп, анда бул туура жумшалган болот бул Тосмо. Эми бул азыр суроого билбейм, ар кандай эки ача пикир десек да жаңылышкан болобуз да. Аябай көп палитра эмоциялар жашап өтүп атабыз. Туура эмес экенин бул символизмге албетте тарых, убакыт көрсөтөт деп ойлойм, бирок бийликке дагы, элге дагы бир жакшы бир мына психологиялык сигнал болду окшойт. Бирибизди көздөй мына кадам таштайлы, эмкиде маселелерди мындай ачык түрдө чечели деген сигнал, ою жакшы, анан жыйынтыгын дагы жакшы болот деп мен лично жеке мен үмүттөнөм да. Анан элдерден дагы суранып келет элем, биздин эң негизги ала турчу дарбазалар, Тосмолор бул биздин акылыбызда, биздин көдөнүбүздө, ал биздин бир мындай коркуу сезимдери, страх, комплекстер, билимсиздик, мындай үмүтсүздүк деген көп ушул кат-кат болуп, ушул забордон да бийигирээк өзүбүз куруп алган Тосмолор бар. Ар бирибиз өзүбүз менен жеке иштеп, көдөнүбүздү жакшы бир пейилибизди оңдоп, башыбызды, акылыбызды билимге сиңирип, дүйнө жүзүнө ачык болуп, башыбызды бийик көтөрүп жүрсөк, ошондо анан бул Тосмонун деле чыныгы кереги жоктугу ошондо болуп калат деп ишенем. Bit.